Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргыз-Тажик чек арасынын дагы 10,76 чакырымы такталды. Бул тууралуу 12 марттан 17 мартка чейин өткөн Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жыйынында белгилүү болгонун министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка караганда, тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда чек аранын калган аймактарын кароо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайында жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү. Кызыл Кыяда баңгизат даярдоо жана сатуу менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, аталган кылмыштуу топтун 57, 53 жана 47 жаштагы 3 мүчөсү кармалды. Тинтүү учурунда кармалгандардан 1 килограмм 615 грамм гашиш баңгизаты табылган. Мындан тышкары тергөөнүн жүрүшүндө кармалган 47 жаштагы тургундун үйүнөн марихуананын гибриддик сортторун өстүрүү боюнча нарколаборатория табылган. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди, деп жазылат маалыматта. Кадамжайда мыйзамсыз курал алып жүрүүгө шектелип, 32 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн Жайникул Садиров атындагы Бүргөндү айылдык милиция бөлүмчөсүнүн милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү 2024-жылдын 9 мартынан 10 мартына өткөн түнү Актурпак айыл аймагынын торговый базарында коомдук тартипти көзөмөлдөп жүрүп, шектүү катары ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү автоунааны текшерген. Автоунаанын айдоочусу Актурпак айыл аймагынын Чоңгар айылынын 32 жаштагы тургуну МД автоунаанын алдыңкы орундагы К16 үлгүсүндөгү ок атуучу куралды эч кандай документи жок мыйзамсыз алып жүргөндүгү аныкталат. Учурда ок атуучу курал алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Кадамжайда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин токой кызматы тарабынан 2 гектар жерге көчөт отургузулду. Аталган иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз Сезмай Жураева айтып берет. Мына бүгүн көчөт отургузуу акциясы өлкө аймагында биринчилерден болуп Баткен областынын Кадамжай районунда башталды. Бул акция Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында ишке ашырылууда. Алдыда кененирээк көрөбүз. Жаз алды менен бардык аймактарда жашылдандыруу айлана чөйрөнү көрктөндүрүү иштери кызуу башталат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин токой кызматы Үч Коргон Токой чарбасынын аймагына көчөт отургузуу акциясын өткөрдү. 3 метрден кылып, аралыгы 6 болуп эсептелет да. Четине койдук, мына ортосуна, мына жер бар го. Аталган аймакта негизинен ит мурун көчөттөрү отургузулду. Анткени көп жылдык мөмө берүүчү жана дарылык касиети бар көчөттүн экологияны коргоодо Токой каптаган аянтты көбөйтүүдө. Дүйнөлүк базарга алып чыгууда артыкчылыгы чоң дейт Токой кызматынын жетекчилиги. Бул ит мурун көчөтүн отургузуунун бирден бир себеби бул мөмө берүүчү дарылык касиети бар өсүмдүк болгондуктан биз бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу менен Токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоору менен ошол Үч Коргон Токой чарбасында ит мурунду кургатып, жууп, тазалап, фасовать этип, ошол дүйнөлүк базарга чыгаруу негизги максат болгон. Ит мурун көчөттөрү абаны тазалоодо аймакта Токой аянттын кеңейтүүдө эң башкысы Үч Коргон Токой чарбасынын экономикалык абалын жогорулатууда маанилүү болуп саналат. Жаз алды менен ушул жана башка көчөттөрдү отургузуу иштери Үч Коргон айыл өкмөтүндө гана эмес, Кадамжай районунун башка айыл өкмөттөрүндө да кызууланууда. Быйылкы жылы бир 5000ден ашуу көчөт эгилди атабыз, пландаштырып атабыз. Азыр ушул таптарда бул жерде бардык мекеме ишканалар жетекчилери жана кызматкерлер ушул жерде иш алып барып атабыз. Азыр ушул таптарда айыл өкмөт башчылар жерлеринен иш алып барып атышат. Ийнелүү жалбырактарды жанагындай көчөттөрдү ушул таптарда эгилип атат. Биз былтыр болсо бир 3,5–4 миң көчөт эгилген болсо,
быйыл болсо 5000ден ашуун көчөт эгилдигин пландаштырып атабыз. Натыйжада 2 гектар жер аянтына 1110 дана итмурун көчөттөрү отургузулду. Үч коргон токой чарбасынын мамлекеттик токой фондусуна жалпы 150 гектар жакын жер аянты болсо, анын ичинен 59232 гектар токойлуу аянты бар. Белгилей кетсек, көчөт отургузуу өнүктүрүү Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында уюштурулду. Сезима Жураева, Саламедиа, Баткен. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.